жаңы үміт тілектер бүчүр алған Норуз майрамы менен жалпы мекендештеримди чын дилимден куттуктаймын. Ар бир кыргызстандык үчүн бул жыл ийгиликтердин, ар тараптуу жетишкендиктин, өлкөбүз үчүн ынтымактын, экономикалык өсүп өнүгүүнүн жылы болушуна тилектешмин. Бишкек шаарындагы борбордук аянтта Норуз майрамынын шаңы дал ушундай уланууда. Биз болсо сиздерге апта ичиндеги мамлекет башчынын маанилүү жолугушууларын айтып берүүгө ашыгып турабыз. Саламатсызбы, сиз президент Жапаров программасын көрүп жатасыз. Аты жөнүм Айжигит Матраимов. Биз эфирдебиз. Бул жайда таң атпай элеттиктер акысыз ден соолугун кароодон өткөрүү үчүн чогулуп жатышат. Көчмө мобилдик клиниканын Гербене Сокулук районуна келип, жергиликтүүлөрдүн саламаттыгына кам көрүп жатат. Медициналык жардам алып, жай турмушуна шашкан тургундар бул жерге күтүүсүздөн өлкө башчысы келеринен кабары жок. Бизге жакараттар бербеди. Ошо чогулуш болуп атат мында. Здравоохранениянын немеси министри Жапаров келди. Сүйлөп атат, айтып атат да. Көрүп атам. Кулагына миң мәрте шүгүр. Мамлекет башчысына мобилдик клиникада бейтаптар акысыз кароодон өтүп, медициналык изилдөөлөрдүн кеңири спектри жана ар кандай ооруларды аныктоо боюнча консультация алса болору маалымдалды. Услугага тыйын алып атышабы? Базага барсак, бүт эле акча. Бардыгы бекер. 5 жылга алып келгенбиз. Бекер, дарылары да бекер. Садыр Жапаров клиниканы карап чыгып, медициналык адистердин кароосуна келген жергиликтүү жашоочулар менен баарлашты. Жолугушууда медициналык социалдык кызматтарды көрсөтүү, ошондой эле аларды тынчсыздандырган башка маселелер көтөрүлдү. Алардын баарын азыр бере турган болсок, бизде түз жерибиз калбай калат экен. Мен баарын эсептеп чыктым. Эмне кылып атабыз? Азыр биз өйдө жакка кетели деп атабыз. Мындай ширинага эмес. Бүт жерлердин баарын министрликте, акимиятта, мэриянын, өкмөттүн мекемелеринде жерлерди алып алган экен. Баягы үй салабыз, анан офис салабыз бар. Ошонун баардыгын житке алып бердим мен азыр. Эми ошол жерлерде 5 этаж, 9 этаж, 15 этаж баягы жер титирөөгө карата салына тургандай кылып салабыз. Садыр Жапаров быйыл анын тапшырмасы менен кезекте тургандарга өлкө бюджетинин эсебинен бөйрөк алмаштыруу операцияларын жасай баштаганын эске салды. Ар бир операцияга 7000 АКШ доллары бөлүнөт. Кийинки кадам муктаж болгон бейтаптарга боор, жүрөк жана жилик чучугун трансплантациялоо болуп саналат. Кайталадык дагы бир сыйра. Кыдырталы деп атабыз да, элдин ден соолугу керек да биринчи очередде. Мамлекеттин байлыгы бул биринчи кезекте эл анын ден соолугу. Жарандардын кайрылууларын уккандан кийин президент Садыр Жапаров көтөрүлгөн маселелерди чечүү үчүн бир катар тапшырмаларды берди. Бир эле саламаттык сактоо жаатындагы маселелер эмес, башка дагы социалдык маселелер боюнча жергиликтүү тургундар өздөрүнүн суроосун берип, ал нерсени азыр мына президент жардамчысы жергиликтүү тургундардын көйгөйлөрүн жеринен жазып жаткан чагы. Мультидиагностикалык комплекс Сокулук районунда 3 ай иштеп, андан ары Нарын областына жөнөтүлөт. Буга чейин мобилдик клиникада республиканын түштүк областтарынын жашоочулары текшерүүдөн өтүшкөн. Бул жакта 19 айыл аймак бар экен, аны биз 3 айга бөлгөнбүз. Ошондо ар бир айыл аймакка бир жумадан тиет. Жок, бир жумада 3 айыл аймак кабыл алынат. Ким келип катталгысы келсе, алар өздөрүнүн ФАП КСУсуна барып катталып, бизге список түшөт. Ошолорго биз ар бирине чалып, байланышып, өзүбүз чакырабыз. Билдүү клиникалардын дагы бир өзгөчөлүгү ушул жарандарды үйлөрүнөн барып, ушул бейтаптарды үйдөн барып алып келип, текшерип, ушул мобилдүү клиникадан өзлөрүнүн дары-дармектерин жазып берип, туура диагностикасын коюп, анан кайра ушул тез жардам аркылуу үйдө дагы дарыгерлер жеткирип коюп жатышат. Ичинде көпчүлүк оорулардын арасында бул
баягы сезген үчүн воспаление деп коебуз. Тукумсуздук ошол алгачкы ордун алып атат да. Анан ошондой эле өкүнүчтүү бул онкология караштуу оорулардан көп чыгып атат. Убагында кайрылбастыктан, жанагы кадимки эле профосмотрдон өтпөстүктөн, информативность населениядан. Ошо аял зат өзүнүн ден соолугуна жакшы кайгырлык менен карап коюшту. Эске салсак, бул мультиклиникалык гербен 5 жылга эсептелген долбоор. Бул мезгил аралыгында Ислам өрүктүрүү банкы дары-дармек, аппаратура жана чумайлоочу материалдар менен камсыз кылат. Ал эми мед кызматкерлерге айлык акы төлөнөт. Мобилдик клиникада дарыгерлер үчүн кабинеттер бар жана керектүү мед кызматтардын баары көргөзүлөт. Март президент Садыр Жапаров мамлекеттик камсыздандыруу уюму ачык акционердик коомунун ишмердүүлүгү менен таанышты. Садыр Жапаров акыркы 30 жылда камсыздандыруу тармагына мамлекеттик колдоо жетишерлик болбогондуктан өлкөдө камсыздандыруу деңгээлинин төмөндөшүнө алып келген өкүнүч экенин белгилеп өттү. Камсыздандыруу деген сөздү эл жыл сайын парламентте же өкмөттө АСАГОго кирүү керекпи же жокпу же жылдыруу керекпи деген маселе көтөрүлгөндө укпаса, калган убакта угушпай деле калды. Болбосо дүйнө жүзү ал тургай коңшу мамлекеттерде камсыздандырууга маани берип, мамлекеттин пайдасына иштетип, ошол эле маалда жалпы жарандардын бизнес секторунун ишенимдүү өнөктөшүү кылууга жеткиришкен. Тармакты бекемдөө жана аны туруктуу өнүгүшүн камсыз кылуу максатында бир катар чаралар кабыл алынды. Анын ичинде мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун уставдык капиталын 394,3 миллион сомдон 994,3 миллион сомго чейин көтөрүү бар. Президент мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына, мамлекеттик жана муниципалдык ишканаларга капиталында 50%дан ашык мамлекеттин үлүшү бар чарбаларга баланстагы мүлкүн жана жоопкерчилигин мамлекеттик камсыздандыруу уюмуна камсыздандыруусу милдеттендирилген жарлыкка кол койду. Буга карабастан чечилелек көйгөйлүү маселелер дагы бар экен. Алардын ичинде мыйзамдарга заман агымына жараша өзгөртүүлөрдү киргизүү, тармакты санариптештирүү, аймактарда камсыздандыруу маселесин активдештирип, мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун филиалдарын жетишерлик санда ачуу. Транспорт каражат ээлеринин жоопкерчилигине милдеттүү камсыздандырууну киргизүү. Камсыздандыруунун эң негизги пайдасын жарандар өзгөчө кырдаалдарда көрүшөт. Анткени камсыздандыруу концепциясынын көлөмү кыйла чоңойду. Маселен, унаа каражаттарын камсыздандыруунун баасы анын чыгарылган жылына жана көлөмүнө жараша 1680 сомдон 5000 сомго чейин жетет. 750 000 сомго чейин компенсация төлөнөт. Камсыздандыруу полиси жылына бир гана жолу берилет. Айыл жериндеги турак жайды 600 сомго, шаарда 1200 сомго камсыздандырууга болот. Камсыздандыруу компенсациясы 500 000 сомдон 1 миллион сомго чейин төлөнөт. Конкреттүү сумма мамлекет келип түшкөн зыянды эсептеп чыккандан кийин аныкталат. Эл ар кандай айта берет экен. Мен ага карабай үйүмдү камсыздандырып койгом. Өрттөнүп кетип, мына эми акча алып отурам. Эми бузулган үйүмдү оңдойм. Эгер камсыздандырбасам, анда мага оор болуп калмак. Мамлекет башчысы ошондой эле жеке тараптарды мүлкүн жана автоунааларын бүтүлбөгөн ар кандай кырсыктардан коргоону камсыздоо үчүн мамлекеттик камсыздандыруу уюмуна катталууга чакырды. Анткени мамлекеттик уюм ишенимдүү болуп саналат. Башчысы эл жүгүн аркалагандан бери дембегелеген амбициялуу мега долбоорлор биринин артынан бири ишке ашып жатат. Алардын бири эл аралык ири долбоор Кытай-Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу. Бул делегация Кытайдын China State Railway Group Co. Ltd компаниясынын башкы директорунун орун басары Ван Тунцзёндун командасы. Здравствуйте. Добро пожаловать.
Ван Тунцзион мырза Садыр Жапаров менен эл аралык темир жолдун курулушун талкуулоо алдында өлкө башчысы Кыргыз тарап Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин бир алкак бир жол демилгесин толугу менен колдой турганын баса белгиледи. Ал Кыргызстандын Кытай менен соода экономикалык кызматташтыгына оң таасирин тийгизе турган бул демилгелеринин алкагындагы эң ири транспорттук долбоор Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу экенин айтты. Гостеприимство китайских друзей оставило в моей душе неизгладимые впечатления. Наши страны по праву могут гордиться достигнутым уровнем всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху. Президент Ван Тунцзионга Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол магистралын куруу боюнча долбоорду ишке ашыруудагы кызматташтык үчүн ыраазычылык билдирип, пландалып жаткан темир жол Кытай менен Борбор Азия өлкөлөрүн бириктирип, Европа өлкөлөрүнө транспорттук каттам ачаарын белгиледи. Крупнейшим транспортным проектом в рамках этой инициативы, который окажет позитивное влияние на торгово-экономическое сотрудничество Кыргызстана с Китаем, выступает, конечно, строительство железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Өз кезинде Ван Тунцзион Садыр Жапаровго жеке жолугушуу мүмкүнчүлүгү үчүн ыраазычылык билдирип, президент экономиканы өнүктүрүү жана калктын жашоо деңгээлин жакшыртуу боюнча алып барган иштерин алкады. В мае месяце прошлого года председатель господин Си Цзиньпин с вами вместе провели переговоры и совместно заявили декларацию Киргизской Республики и Китайской Народной Республики об установлении отношений всестороннее стратегическое партнерство в новую эпоху, которые определили конкретные направления сотрудничества между нашими железными дорогами. Президент Садыр Жапаров өлкөнүн алдында жалпысынан өнүгүү боюнча абдан чоң милдеттер турганын, ошондуктан инвесторлор менен кызматташууга чоң кызыгуу бар экенин баса белгиледи. Аталган долбоор Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол ишканаларынын ортосунда биргелешкен долбоордук компанияны түзүү жолу менен курулуш, эксплуатациялоо, өткөрүп берүү модели боюнча ишке ашырылары болжолдонууда. Март Норуз майрамы. Бул күнү Бишкектеги борбордук аянт күндөгүдөн өзгөчө. Кыргыз колоритинде кийинген миңдеген маданият өкүлдөрү бүгүнкү шаңга өзгөчө даярдык көрүп жатышат. И раз, два, три, четыре, и раз. Кала тургундары менен биргеликте Кыргызстандагы чет өлкөлүк дипломатия өкүлдөрү ардактуу конок катары чакырылган. Кыргыз чепкенин кийип биздин маданиятка суктанган Франциянын Кыргызстандагы элчиси маанайы менен бөлүшүп, көктөм майрамы менен кыргыз калкын коттуктады. Да, я уже 3 года с половиной в Бишкеке, как посол Франции. И, конечно, мне очень приятно. Да. Тогда вы можете поздравить всех кыргызстанцев с праздником. Я поздравляю весь народ Кыргызстана с важным праздником Навруза. Vive l'amitié franco-kirghize, vive Navrouz, vive le Kyrgyzstan. Bonjour. Bonjour. Пойдет? Пойдет, классно. Merci. Ова, Норуз өлкө аймактарында эле эмес, Бишкектеги чет өлкөлүк дипломатия өкүлчүлүктөрүндө да кызуу майрамдалды. Мисалы үчүн ушу 35 дипломатиялык элчиликтин ичинен 7-8 уже Ноорузда официально расмий майрамдашат да. Ошондуктан биякта жүрүшкөндөн кийин эл аралык өкүлчүлүктөр, элчиликтер бул биздин майрамдардын баардыгын майрамдашат. Ошондуктан булар дагы азыр чогуу келишип биз менен чогуу кубанычта болуп майрам өткөзүп атышат. Ошентип борбордук аянтка президент Садыр Жапаров жана биринчи айым Айгүл Жапарова келди. Мамлекет башчысы куттуктоо сөзүндө көрктөнүп келе жаткан жаратылыш менен баба дыйкандын ажырагыс биримдигин даңазалаган
бул майрамдын мааниси бийик, шааниси ыйык экенин белгиледи. Ортоңку чыгыш менен Борбор Азиядагы көп элдер үчүн эзелтеден келген орток майрам. 2009 жылы бул майрамдын байыркылыгын, баа жеткис мурасын, орток баалуулук экенин эске алуу менен ЮНЕСКО тарабынан адамзаттын материалдык эмес, маданий мурастарынын тизмесине киргизилгени дагы бекеринен эмес. Садыр Жапаров өз сөзүндө тарыхты, салтты сактап, билим алууга умтулуунун маанилүүлүгүн белгиледи. Ал буга чейин мугалимдердин маянасын көтөрүү менен мектеп имараттарын жаңылоого, мындан ары мектептердеги окуу программасы менен окуу китептеринин сапаттуу болушуна өзгөчө басым жасалаарын эске салды. Буга чейинки окуу программасы азыркы муундун талабына жооп бере албай калганын ачык эле айтып коюшубуз керек. Биз алдыга коюлган амбициялуу максаттарга жетишүү үчүн жаштарыбыздын билим жөндөмүн эселеп жогорулатуубуз зарыл. Келечек ээлерин жетелеген өлкө башчысы менен 1-айым иш-чара соңунда Борбордук аянтта орнотулган Боз үй шаарчасын, искусство мектептеринин жана балдар чыгармачылык борборлорунун жеткинчектери жасаган буюм-тайымдар көргөзмөсүн кыдырып басып, майрамдык сүмөлөктүн даамын татып көрүштү. Албетте, Норуз майрамын көк бөрү оюнусуз элестетүү таптакыр мүмкүн эмес. Бүгүн дал ушул жерде жаңы курула турган ат майданда Кыргызстандын эң көк бөрү боюнча мыкты командалары дал ушул жерде беттешкени турат. Ал эми өзүңүздөр билгендей, бул көк бөрү аябай биз үчүн дүүлүктүргөн, кызылгандуулук калтырган бир азарттуу оюн болгон үчүн коопсуздуктун мынакей ушул ат майданды тегеретте миңдеген милиция кызматкерлери бүгүнкү оюнун коопсуздугун камсыздайт. Миңдеген көк бөрү күйөрмандары чогулган ат майданда Кыргызстандын эң мыкты делген 2 командасынын финалдык беттеши болот. Эрендердин эр оюну, алгыр куштар таймашы деген легендага айланган достук менен ынтымак командаларынын беттешин күйөрмандары сүрөөнгө алып кызытып келишкени бар. Биздерге кээде жөйлөшүп кеткендер болот. Бирок бүгүн буюрса мына өрекке жерге жаңы ат майданынын түптөлүшү, башталышы да бул тарыхый учур, эсте калатырлык учур. Демек бүгүнкү оюн өзгөчө болуш керек. Эртеңки көрүүчүлөрүбүзгө, эртеңки оюнубуздун өркүндөшүнө сонун бир шарттын башталышып аткан учуру болуп атат. Ошон үчүн биз эртеңки күндөн буюрса могу жерге чоң ушу президентибизге ушул улуттук оюнду жандандырып, элге шарт беремдеп тургандан бери ушундай бир ыраазы болуп, бир таазим этип турабыз, ыраазы болуп турабыз. Ушул жерге көк бөрү эле эмес, жорго салыш, кыз кулмай өңдүү ат оюндары өткөрүлөт. Ал эле дейсизби, улуттук наркыбыздын, салтыбызды өнүктүрүп, атка кызыккандардын башы биригип, ат жалы менен тең өскөн бабалардын демин сезүүнү, аны менен рухун байытууну эңсегендердин ордосу болорун президент Садыр Жапаров баса белгиледи. Төрт аягы тыбырап, туйлап турган тулпарларга, дубанда жок күлүктөргө, суу төгүлгүс жорголорго, бир эле кыргыз жарандарын эмес, чет элдиктерди да айраң таң калтырып, кызыгуусун арттырган маданий спорттук жай болоруна мен толук ишенемин. Президент жаңы ипподром Борбор шаардын батыш тарабында жайгашканын, масштабтуу иш-чараларды өткөрүүдө шаар тургундарына эч кандай тоскоолдуктар, ыңгайсыздыктар жаралбай турганын айта кетти. Ал ипподромдун аянты болгон 57 гектар болчу. Жаңы ипподромдо мына бул жерге биз сиздер үчүн 215 гектардын тегерегинде жер бөлүп бердик. Өзүңүздөр көрүп тургандай жаңы ипподром Борбор шаарыбыздын батыш тарабында жайгашып атат. Ат спорту боюнча иш-чараларды кең кесир өткөрүп, шаар тургундарына эч кандай тоскоолдуктар, ыңгайсыздыктар жаралбайт. Мындан башка долбоордун алкагында көмөкчү жана чарбалык имараттар, сарайлар, устакана, ветеринардык оорукана салынат. Ошентип майрамга отурулай иш башы болсун деп өлкө башчысы жаңы ат майданга мезгил кутусун салды.
соң өлкөнүн чар тарабынан келген күйөрмандар менен биргеликте Садыр Жапаров Достук жана Ынтымак командасынын ортосундагы беттешке күбө болду. Спорттук беттеште жеңишке жетүү жана жеңиле билүү дагы маанилүү. Ошентип Ынтымак командасы бул жолку майрамдык көк бөрүнүн чемпиону болду.